Йодтун жетишсиздигинен улам пайда болгон оорулардын ичинен богок оорусу күн санап көбөйүп бара жаткандыгын дарыгерлер эскертип айтып келишет. Дал мына ушул богок оорусунун алдын алуу жолдору жана ошондой эле дарылоо жөнүндө бүгүнкү чыгарылышыбызда маалымат аласыздар. Саламатсыздар урматтуу тили көрүүчүлөр, кайрадан Илим Билим каналында ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу тили көрүүчүлөр, жогоруда маалым болгондой, бүгүн 40 мүнөт бою богок же болбосо зоб оорусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Дал мына ушул тема сиз үчүн да кызыкпы? Сөзсүз түрдө телефон чалып байланышсаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 44 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0708 71 12 80 номери. Анда студиянын конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Феруза Камилова, Маматалиев атындагы медициналык борбордун дарыгер эндокринологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Үмүтай Амирбекова, Ош областар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгер эндокринологу. Жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач айтсаңыздар, богок оорусу бул кандай оору? Богок оорусу бул калкан безинин чоңоюп кетүүсү. Бул күнүмдүк абадан, суудан, тамак аштан алуучу микроэлемент болуп эсептелет. Ошолордун жетишсиздигинен компенсаторно калкан бези чоңоюп, бул богок деп аталат. Богоктун өтө түрү көп. Жакшы. Эмнеден улам мына ушул калкан бези функциясынын иштешин начарлатып чоңоюп кетет? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Биринчиден географиялык причиналар деп коебуз, себептери. Биздин Кыргызстан тоолуу жерде жайгашкан үчүн, биз деңизден алыс жашаган үчүн биздин сууларыбызда йодтун көлөмү аз. Бир себеп. Экинчи себеби биздин тамак ашта йодтун көлөмү аздыктан. Биздин тамак аш биздин кээ бир бейтаптар однообразный тамак жеп калат. Иногда бир түрдүү тамак жейт. Биз ошондуктан дагы анан баягы социалдык, материалдык абалы начар болгондон дагы анан миграция күчөп, баягы иште болуп калышат. Россияда, башка мамлекеттерде ошондо дагы алар туруктуу жакшы тамактанбагандан йод жетишпестик болуп, богок бези чоңоюп кетиши мүмкүн. Үчүнчүдөн, йод канча да гана биздин бейтаптар келет, мен йод дары, таблеткалар ичемин, баары бир дагы богок безим чоңоюп турат. Бул себеби ички аппараттын иштешин дагы текшериш керек. Бул ашказан оорулары, гастрит деп аталат, боордун оорулары, гепатит деп аталат. Бизде поджелудочная железа деген безибиз бар, или уйку бези деп коет, хронический панкреатит. Иногда ичек оорулары, алар дагы ошо йодтун сиңишини, организмге жетилишини богок безге тоскоолдук кылышы мүмкүн. Демек, кайсы бир оорулар дагы мына ушул богоктун, тамактын же болбосо калкан безинин иштешин начарлатып чоңоюп кетишине алып келет экен да. Биз мисалы көпчүлүк оорулар адамдар ушу богокко кабылтат деп айтып келебиз да. Мурда андай эмес беле? Сиздер мурда кандай эле, азыр кандай эле? Же болбосо бүгүнкү күндө медицина өнүгүп, текшерүү жакшы болгондон улам элдерде байкалып атабы деген дагы суроо жаралат. Демек, биз кантип билсек болот, мисалы ушул богокко кабылганыбызды? Текшерилбестен туруп кандайдыр бир белги береби? Белгилери көп. Например, балдарда, жаш балдарда сыгылып, көп ыйлап, мектептен жетишүүсү төмөндөп, зобтун түрү көп да, кээ биркилери чоңоюп, белгилери көп. Аны ошол методдор бар өзүнүн атайын, ошолор менен текшерсе болот. Жакшы. Биринчиден кошумчалап кетсем, нерв системада өзгөрүү башталат. Биздин бейтаптар ачууланып, урушкусу келип, же уйкусу качып болуп калышат, жүрөктөрү титиреп, бир нерсеге буулуп атам, аба жетпейт деп көп кайрылгандар көп болот бизге. Жогоруда түрлөрү деп калдыңызда, кандай түрлөрү бар? Ушул боюнча токтолсоңуздар, анан чоңдордо кайсыл түрү көп кезигет, анан жаш балдарда кайсы түрү көп кезигет? ВОЗ классификация боюнча биз ошо богок безин чоңоюшу боюнча 3 степенге бөлүнөт. Биринчи нулевая степень деп аталат. Ал степенде богок бези колго кирбейт да, көзгө көрүнбөйт. Биринчи степенде
богок бези колго кирет, көзгө көрүнбөйт. Экинчи степенде уже богок безини визуально мындай көрсө дагы болот, колго кирет, аябай чоңоюп кетет да. Анан кийинки классификация бул иштөө боюнча. Богок бези чоңойсо дагы ишини өзү убагында жасап турат. Экинчиси ишини аябай көбөйүп кетет иши. Богок бези тез иштей баштайт, организмге каршы иштей баштайт. И үчүнчү функцияда богок безинин функциясы начарлайт, жакшы иштей албай калат. Ушундай түрлөрү бар. Анан богок безинин мындай кеңейер таралып чоңоюп кетиши деп айта алабыз. Биз диффузный зоб деп коебуз. Анан богок безинде бөлтөктөр көбөйүп калганда муну узловой зоб деп коебуз. УЗИЛ дагы болот. Биз УЗИда биздин Равшан Ганиевич аныктайт, горячий узлы, холодный узлы деп коебуз. Ошо горячий узлы болгон сөзсүз биз дагы тап деген методубуз бар, аныктап, анан онкологдор менен чогуу иштейбиз, чтобы не упустить рак оорусуну, богок безинин рак оорусун. Жакшы. Кошумча айтып кетсеңиз, чоңдордо кайсыл төрө көп кезигет деги? Бизде эми аялдарда бизде баягы экономикалык жак мындай өзгөрүү болгон үчүн мен көп аялдарды көрөмүн осмотрда. Бизде ашыкча салмак менен көп аялдар жабыр тартат. Ошо ашыкча салмактар көбүнө биз биринчи очередь богок безин текшеребиз, иштөөсүн текшеребиз. Ошо аялдар сөзсүз богок бези аябай начар иштейт. Анан студенттер дагы профосмотр, бизде акциялар болот, студенттерди барып көргөндө дагы алардын функциясы кебир кыздарда начар иштейт, кебир кыздар нормалдуу болот, но кебир кыздарда аябай тез иштегендер учурлар дагы болот. Жакшы, Үмүтай. Бизде жаш балдарда да ошо диффузный зоб көбүрөөк кездешет. И энеден балага өтүүчү гипотиреоз деген ооруда көп кездешет. Азыр медицинанын өнүккөнүнө байланыштуу аныктоо көп болуп жатат гипотиреоз оорусун. Ошондой эле подростковый возрастта көп кездешет. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан, студенттер, эгерде суроо болсо берсеңиздер болот. Жаш балдар менен жана чоң адамдардын белгилеринин айырмасы болобу же болбойбу? Жаш балдарда подростковый возрастта ошол мектептен жетишүүсү, если өтө кичинекей болсо бул физический, умственный отставание болот. Жаш балдарда ошонусу айырмаланат чоңдордон. Жакшы. Кийинки суроо телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Мен 8 жашта баламда дейт, текшерткенибизде дейт, богок бар деп чыкты дейт. Анан дарыгерлер ядомарин жазды дейт. Ядомаринди берсек, ал зыян болбойбу, организмге зыян тийбейби же бербей эле коелу деген суроо калтырыптыр да, кандай жооп берет элеңиз? Если дарыгер жазган болсо берүүсү керек. 8 жашар болсо анда күнүгө 100 микрограммдан бир таблеткадан бир маал ичүүсү керек. 3 ай 6 айга чейин. Сөзсүз биздин күнүмдүк потребность, если 8 жашар болсо 100 микрограмм, 100 микрограмм болуп эсептелет. Анын зыяны жок, ичүүсү керек. Жакшы. Кийинки суроону да берсеңиздер болот. Саламатсызбы? Богоктун өзүнө тиешелүү белгилери барбы? Мисалы, ошол белгилер болгондо биз ошо эндокринологко кайрылышыбыз керек го, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен айтып кеткендей, богок безини иштөөсүнө карап өзгөрүлөт да. Если богок бези аябай тез иштеп атса, организмге каршы биздин бейтаптар арыктай баштайт. Биринчиден арыктайт, колдору титрейт, салмак кете баштайт да. Анан жүрөктөрү титирейт, уктабайт, бир нерсени до конца мындай ишти алып бара албайт да. Богок бези баягы начар иштеп атса, өзүнүн ишин аткара албай секиндеп иштеп атканда биздин элдер семирип, шишик пайда болот. Бул шишиктин өзгөчөсү каттуу шишик болот да. Өзгөчөсү. Анан ишиген адам бүт денеси ишейт. Ошондон булар жүрөк оорулары чабылышат да, жүрөк. Анан алар кардиологторго барат, жүрөктөрүн текшерет, но ишкен дары дармектерден эч кандай эффект болбойт да. Анан ошондо гана богок безинин гормонунун ТТГ гормонубуз бар, Т4 свабы текшергенде аларда ТТГси аябай бийик чыгат да. Ошондо гана биз совместно с кардиологдор менен дарыласак, бизде эффект жакшы болот. А если функциясы аябай жакшы эле иштеп аткан болсо, биз эутиреоидный зоб деп коебуз. Просто бул адамдын настроениялары бузулат да. Бир карасаң күлөт, бир карасаң ыйлайт, уйкусу мындай туруктуу болбойт, туруп жүрөктөрү титиреп кетет, аба жетпей, истерика акыбалга түшүп калышы мүмкүн да.
Жакшы, эгерде студенттер макул болсо, ушул түз эфирден текшерип билсеңиз болот. Кимиңиздер текшерилесиздер? Бугу безini текшерип атканда биз кармоо методу менен текшеребиз. Буну медицина тилинде пальпация деп аталат. Пальпацияда биз мойнуну бош коюп, анан бетапка айтабыз, жутуңуңузчу деп, жутунат. Жутунганда бокок бези кыймылдап жакшы колго кириши мүмкүн. Башыны бош коюп, анан чоң пальцтер менен колубузду пальпация кармоону баштайбыз. Кармаганда биз ошо шейка передняя объединяющая шеясын кармасак болот, щитовидные железы, бокок безин. Анан боковые доляларын кармасак болот. Чоңоюп кеткен болсо, бул калкан бези колго кире баштайт да. Анан консистенцияны бул каттуубу, жумшакпы текшеребиз, Бул кызда азыр первая степень зобу аныкталып жатат да. Потому что колго кирип жатат. Жакшы, микрофонду алсаңыз. Сизде ушул дарыгердеги белгилер байкалды беле? Ушундай ачууңуз келип, маанаңыз бат-бат бузулуп, ушундай нерселер болду, болбойбу? Жок, мен өзүнө байкай элекмин мындай белгилерин. Азыр биринчи жолу аныкталды да. Ооба, биринчи жолу. Байкалбай калышы да мүмкүн экен да. Болушу мүмкүн. Организм аракет кылат да өзүн иштөөгө. Ошондуктан профосмотр деген методду биз көбүрөөк кылышыбыз керек да. Жакшы, кийинки мырза сиз дагы текшерилсеңиз болот. Балким көрөсүз да. Септегенде түрлөрүн дагы аныктай аласыздарбы, ушул кол менен кармап же болбосо аныктоо кыйыныраак? Кол менен кармап, анан обязательно методдор текшеребиз. Колдорун жазып. Бизде ошо богок бези аябай тез иштегенде колдору титирей баштайт да. Анан колуну кармайбыз, аябай мындай намдуу болот да. Тердеп турат экен да. Бокок бези жакшы иштебесе, наоборот, териси кургак болот. Анан шишик пайда болот да, шишиктери өтө каттуу болот да. Анан сөзсүз полный физикальный көрөбүз, жүрөгүнүн давлениясын бүт баарын текшеребиз да. Кайрылганда бетап. Азыр кандай экен? Азыр бул балада бокок бези колго кирбейт да, жакшы да. Нулевая степень зоба дейт, норма деп коет да. Бокок бези бардыгыбызда болот. Жакшы иштейт. Бул бокок бези бардык бизде функцияны башкарат. Биринчи нервный система, жүрөк согушту, обменный процесси, анан ошо аялдардын тукум жарылышына, анан кош бойлуу болуусуна дагы жардам берет да. Жакшы, азыр эми кандай кеңеш бересиз? Тиги биринчи көрүнгөн кыздар, мисалы, богок бар экен да, эми ушул учурда баштап эле дары-дармек жазып бере баштайсыздарбы же болбосо дагы башка бир изилдөөлөрдөн да өтүш керекпи? Биз эми бокок безинин колго киргенден кийин сөз көлөмүнү көрүшүбүз керек да. Көлөм. Аны УЗИ метод менен көлөмүнү биз көрөбүз. Если аялдарда бокок безинин көлөмү 18 мл болот, эркектерде 24 чейин көлөм болот да. Если көлөмү нормадан көп болсо, анан структурасында өзгөрүү болсо, сөзсүз йодомарин, йод балансты жазып беребиз. Мына ушул тамактагы калкан безинин өзү көлөм деп калдыңыз да. Негизи көлөмү же болбосо размери деп койсок, өлчөмү деп койсок болот да, канча болуш керек нормада. Анан эгерде нормадан ашып кете турган болсо, ошол убакыттан баштап, мисалы, богок оорусуна кабылды деп диагноз коесуздар деген да. Биз ошо кол менен кармайбыз, анан УЗИ даттаны текшерүүгө жөнөтөбүз, но ошо УЗИде көргөн кээ бир врачтар бизге көлөмүн турук бербейт да. Ошон үчүн биз суранабыз, что бококтун көлөмүн бериш керек. Бококтун көлөмү ошо бококтун узундугудан, длина, ширина плюс толщинасынын суммасынан чыгат да. Ошону биз суранат элек. Потому что бизге көп УЗИлер келет бококтун. Ошол жерде көлөмү жазылбайт да. Бизге конкретно көлөмү керек болот да. Мындай айтсаңыз, негизинен ушу балдарда кандай өзгөчөлүктөр болот? Мисалы, балдарды деле ушу кармап туруп эле байкап коесуздарбы? Ооба, бизде деле ошол метод менен пальпация метод, УЗИ и гормондордун лабораториялык гормондордун текшерүү методдор менен аныктайбыз. Балдарда көбүнчө энеден балага өтүүчү гипотиреоз оорусу көп кездешет. Тукумга өткөндө энеден балага өтөт. Ошол боюнда бар кезинде, наследственный эмес, боюнда бар кезинде йод жетишсиздигинен балага өтүшү мүмкүн. Ошол кезде йоддун жетишсиздигинен жаш балдар төрөлгөндө буну роддомдон аныктаса болот.
Канча эрте аныктаса, ошончо аны дарылоо жеңил болот. Биринчи симптомдорун айтып кетсем, бул поликлиникаларда, ГСФларда көбүнчө эндокринологдор болбойт да, ошолордун эсине ата-энелер өздөрү деле байкоого кайрылуусу зарыл да. Бизде көбүнчө ошол ГСФларда байкоо жоктугунан, жакшы болбой калгандыктан кеч келишет. А кеч келгенде уже физически, умственный отставание болот. Канча кеч келсе, ошончо лечение кеч болот. Симптомдорун айтып койсом, ал кандай, сарысы кеч кетет, жылтууха деп коет. Сарысы кеч кеткенде сөзсүз түрдө эндокринологко кайрылуусу керек, консультация алып коюш керек. Эми ал бир немеси. Пупочный грыжа деп коет, киндиги чыгат, кожалары кургайт, ичи катыйт. Жаш балдардын ал ушул төрөлгөндөн баштап билиниши мүмкүн ушул белгилеричи. Уже акырындап өзүнүн теңдүүлөрүнө жетишпей, например, мойнунун кармоосу кеч болот. Эми төрөлгөндө жаш балдардын мойнунун кармоосу биринчи эле белгилер да. Уже кийин билинбей уже 2-3 жашка келип баштаганда акылынан, бой өспөй, айткан сөзгө түшүнбөй, ушул симптомдор болсо сөзсүз эндокринологко кайрылып, кожалары кургап, көбүнчө ушундай кезде бизде хирургдарга барат, запор болгондо, пупочный грыжа болсо, киндиги грыжа болуп, алар хирургдарга барып тоже операция кылат. Ошол кезде сөзсүз эндокринологко кайрылып, консультация алып коюусун суранам. Жакшы, урматтуу коноктор, биз программага бир аз тыныгуу жарыялайбыз дагы. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Туз химияда натрий хлориди деп аталат. Суюк, коюу тамактардан тарта таттуу токочторго чейин кошулган дал ушул туздун ден соолукка кандай таасири бар? Бул кислотасы тамак-аш эрибейт. Ал гана эмес, тамак-аштын сиңүүсү үчүн кажет болгон шилекейдин активдүү бөлүнүшүн да шарттайт. Кан басымдын калыпта болушу үчүн да туздун таасири бар. Туздун курамындагы натрий кан тамырларды, анда топтолуп калган майларды тазалоо үчүн керек. Денеде туз жетишсиз болгон учурда жаңы клеткалар бөлүнүп чыкпай калат. Клеткалардын өсүүсү да чектелет. Бул акырында клеткалардын өлүүсүнө алып келүүсү мүмкүн. Туздун жетишсиздигинен булчуң менен мээ жабыркайт. Тактап айтканда, нерв жана психикалык оорулар жаралып, булчуңдар жакшы иштебей калат. Тамак-аштын сиңиши да абдан кыйындайт. Бирок бардык нерсени өз өлчөмүндө колдонуубуз зарыл. Ашыкча туз зыяндуу. Ашыкча туз сууну сыртка чыгарбай, клеткаларда жана кан тамырларда кармап калат. Ошол себептен адам шишип, салмагы чоңоет, кан басым көтөрүлөт. Ашказан рагынын жаралышында бир себеби туздун ашыкчалыгы. Жүрөк, кан тамыр, остеопороз, бөйрөк жана көздүн айрым ооруларынын жаралышында да туздун ашыкчалыгы себеп болот. Сиздер Түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле 0702 71 12 80 номерине кайрылсаңыздар болот. Маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Сыртына чыгып калган дейт. Богокту дейт, операция жолу менен дарылаш керекпи, же болбосо дары-дармек менен дагы дарыласа болобу? Мына ушул дарылоо, ушуга улай эле дарылоо боюнча дагы кененирээк айтып берсеңиздер, Ушунда бетап кайрылганда биринчиден пальпация кылыш керек, ал узловой зобду. Кандай узел, плотный, мягкий, ооруйбу, оорубайбы. Анан экинчиден УЗИдан өтөт, методдон текшерилүү. Ал жакта биз бардык узел жөнүндө маалымат берилет, көлөмү берилет. Анан биринчиден биз бул пациент узелы болсо дагы узелдин размерлери болот бизде. Узел эсептелет бизде УЗИде 10 мм чоң болсо, это 1 см, ошондо биз узел деп эсептейбиз. Кээ бир УЗИстер размер 10
1 сантиметрге жетпегенде дагы узелде бизде көп келишет да. Биз бейтапты тынчтатабыз. Если ошо узелдин размери 2 сантиметр болгондо биз сөзсүз уну башка методко жөнөтөбүз. Бул методдун аты тонкоугольная аспирационная биопсия. Тап щитовидной железы жасалат. Бул Ошто дагы жасалат, Бишкекте дагы. Бул метод менен ошо бокок узелден анализ алынат. Анан билебиз, цитологически, гистологически бул узел опасный или мындай бизге кооптубу же кооптуу эмеспи организмибизге. Если кооптуу эмес болсо, биз буларды ошо өзүбүздүн традиционный методдор менен дарылайбыз. Биринчиден биз ушул бетапка йодомарин же йод баланс дарыларды беребиз. Азыркы метод боюнча 6 айдын ичинде. Если бокок безинин көлөмү жакшы өзүнүн нормасына келбесе, анда биз эльтироксин гормонун кошуп чогуу беребиз. Бул бетап биздин дайым көзөмөлүбүздө жүрүш керек да. Жакшы, жаш балдарда кандай дарылоо баштайсыздар? Бизде деле ошо если диффузный зоб болсо, объемдору чоңойгон болсо, бул эльтироксин, эутрокс дарысын беребиз. Если жөнөкөй диффузный зоб болсо, то есть йодомарин, гормональный өзгөрүү болгон болсо, гормондорду эутрокс, эльтироксин. Жакшы, жогоруда телекөрүүчүнүн суроосуна кошуп жооп берсеңиз, операция жолу менен сакайтыш керекпи деген. Если ошо узловой зобту көлөмү аябай чоң болсо, 4-5 сантиметр болсо, ошо моюндагы органдарды мындай буып атса да, это сдавливает, например, шею, биздин больной жакшы дем ала албай калып атат, ошо мезгилде биз операция жолу менен алышка туура келет. Ошо мезгилде да. Анан если тап кылганда баягы узловой зоб уже подозрение атипичный клетки чыкса, на подозрение на рак ошо чыгып калса, тастал, да, ошондо гана биз дагы алабыз ошо бокок безин. Узелди алабыз. Жакшы, кийинки суроону берсеңиздер. Ушурда энеден балага өтүүнүн зоб оорусун кантип алдын алса болот? Кантип кандай ыкмалар менен? Алдын алуу бул ошол боюнда бар кезинде эндокринологко көрүнүп, же болбосо если зобко буга чейин көрүнүп, подозрение болуп, буга чейин лечение алган болсо, сөзсүз эндокринологко көрүнүп, если буга чейин жакшы болгон болсо, во время беременности боюнда бар кезинде сөзсүз түрдө йодомарин ичүү керек. Күнүмдүк потребность беременный аялга 200 микрограмм, бир таблеткадан ошо 200 микрограммдан күнүмдүк планировать этип баштагандан баштап боюнда ол иче башташ керек, төрөгөнгө чейин. Ошондо балага өтүүсү коопсуздуу болот. Жакшы, кийинки суроо мындай экен. Саламатсыздарбы? Узловой богок оорусу дагы ушул кош бойлуу болууга, балалуу болууга тоскоолдугу барбы деп. Ушуга улай эле тактап айтып кетсеңиз, кайсыл учурда мына ушундай балалуу боло албай калат? Кайсыл учурда эркек кишиге дагы, аял кишиге дагы таасир берип калат? Мен айтып кеткендей, башында бокок безини иштөөсүнө карап бөлүнөт да. Бокок бези тез иштеп кетсе, баягы урук жакшы, баягы овуляция деген мезгил болот аялдарда. Баягы жетилет, но матка баягы сокращение берип, бала турбай калат да, выкидыш болот. Часто бизге кайрылган бейтаптардын арасында кош бойлууларда выкидыш болот, тез иштеген мезгилде. Же жакшы боюнда болбойт аялдарда. Анан баягы секин иштеп, жакшы иштебей, баягында жүргөндө дагы тукумсуздукка алып келет да. Анан жүрөк оорулар келип чыгат. Жүрөктүн аритмиясы, гипертония оорулары башталат да биздин бейтаптарда. Эркектерде кандай болот анда? Эркектерде дагы биздин эркектер көп кайрылат, Баткенден келет бизге, Алайдан. Ушуларды биз анализ жүргүзгөндө аларда биринчиден уруксуздукка, снижение потенции деп коет, эркектин аялды каалаган потенциясы азаят. Аларда дагы жүрөк оорулар башталат, жүрөгүм титиреди дейт, түнү менен уктабадым, өзүмү жаман сездим, давлениясы көтөрүлүп кетет, анан дамыгып атам кызым деп көп кайрылышат да бизге. Дем жетишпейт, Жакшы, кийинки суроону берсеңиздер болот, кандай суроо бар? Жана сиз айтып кеттиңиз, кошумча бир язвасы болсо дарыланган пайдасы болбойт деп, ошондо эмне кылыш керек? Ошондуктан бетап кайрылганда биз бетаптан полный анамнез топтошубуз керек да. Кээ бир бетаптар келет, ал жакта мен дарыландым, бул жакта дарыландым, эч кандай жыйынтык жок деп народный леченияга барышат, бака коюшат, же ийнеге барышат, иглотерапия деп коебуз. Ошондуктан мен айтар элем, бул методдор анча жакшы жардам бербейт.
Биринчиден ошо анамнез топтогондо ошо биринчи оорусуну дарылаш керек да. Ошо если язвасы болсо, биринчи язвасын жакшы дарылап, анан уже препарат йоду бериш керек. Потому что препарат йода өзү язва оорунда болбойт. Ал язва ашказан оорусун күчөтөт. Ошону сөзсүз ошого дагы маани бериш керек да. Ич келишин сураш керек. Ич катып атса дагы жакшы сиңбейт, ич өтүп атса дагы жакшы сиңбейт да, бая йод. Ошондуктан сөзсүз сураш керек. Бейтап менен аябай жакшы сүйлөш керек да. Сөзсүз түрдө бул боюнча улантабыз. Азыр болсо Бейтап менен врачтын арасында ошо сүйлөшүү аябай аздыгынан биздикилер көп бейтаптар түшүнбөстүктөн көп мындай татаал маселелер чыгып калат да. жакшы. Бизде көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Биз сизди угуп жатабыз. Бизден алыстап кетти. Улантып берсек болот. Негизинен мына ушул ашказаны ооруган учурда дагы дарыланбай турат экен да. Биринчиден ашказанды жакшы кылып, жолсу ич катуу болгондо дагы сөзсүз түрдө бул ооруларды сакайтып алгандан кийин анан йодтун ядомариндин таасири жакшы болот деп айтып калдыңыз да. Балдарда да ошондой болуш керек, экөө окшош эле да. Ооба, кошумча дартты биринчи кошо Аныктайсыздар. Андан кийин йод препараттарды ичип башташ керек. Жакшы. Операция жөнүндө айтсаңыз, көпчүлүк телекөрүүчүлөр операция жөнүндө берип жатат да. Бул жерде суроолорчу операция кылсак кийин кыйналбайбы, кандай режимдер сакташ керек ушул боюнча. Чындыгында бул тамактын калкан бези дагы бул керек без болсо керек деп ойлойм да. Көптөгөн оорулардан сакташы мүмкүн. Ошол себептен бул калкан без жаралганда операция кылсак кутулуп калабызбы дегендер да бар экен да. Жо, бета бези бул керек бези. Кээ бир мына стрессовый факторлордо витамин, минерал жетишпестиктен биздин бокук бези чоңоюп, биздин организм карама-каршы иштей баштайт. Тез иштейт да. Баардык процесс тез иштегенден организм изнашивается, тез чарчап калат. Ошондон биз сөзсүз бококтун көлөмүнө карайбыз да. Традиционный методдор менен дарылайбыз. Бизде медикаменттер бар. Вот тиразол деген препарат. Ошону схема боюнча биз пациентти 1 жыл бою карап турабыз да. Если ошо учурда дагы биздин пациенттин бир компенсация жолу болбосо, анда гана көлөмү өтө бийик болбосо, например 19-20 болсо, биз бул пациентти радиоактивный метод деген бар, радиоактивный йод деген нумабыз бар. Радиоактивный метод менен ошо йодту биздин пациенттер ичет, анан ал барып калкан бези калат, но кичине ишини мындай секиндетип коет да. Ушундай методдор бар. Улантасыз азыр бул маекти. Азыр болсо көрүүчүбүздү кабыл алсак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Бизди көрүүчү менен байланыштырып койсоңуздар. Бизден алыстап кетти техникалык себептерге байланыштуу. Улантып берсеңиз болот маекти. Анан дары-дармекти 1 жыл бою ичсе дагы, анан көлөмү аябай чоң болсо, анан буулуп атып, дем ала албай кыйналып атканда ошол учурда операцияга барабыз да. Мурда Советский Союзда бокок безини жарымын калдырып койт эле, ошо жарымын алып койт эле да. Андан 1-2 жыл же 5-6 ай өткөндөн кийин баягы бокок безинин дагы иштөөсү тездеп кетет эле да. Азыркы методдордо бокок безин полный алып салат. Кээ бир ар кандай учурларда бетаптын өзүн дагы баягы анатомо-физиологический особенности болот. Ар кандай ситуацияда кээ бир баягы удачный операция болуп калат, кээ бир учурда бир неудачный дагы моменттер болуп калышы мүмкүн да. Ийгиликсиз болуп калышы да мүмкүн экен да. Анан кандай режим сакташ керек ошол операциядан кийин деп? Операциядан кийин хирургтар сөзсүз ошо по месту жительства деп коебуз, ГСВга, эндокринологко обязательно кайрылыш керек. Бул адамдар пожизненно учетто туруш керек. Анан ошо бокок бези жок болгондон анын гормонуну өмүр бою өлгүнчө ичиш керек деп биз айтабыз да. Эгерде жүрөк оорулар болсо, инфаркт ооруга чалдыккан болсо, ошо пациентибиз же гипертония высокая, ошо мезгилде биз ошо тироксин деген гормонду только көлөмүн азайтыра алабыз, но полный отмена кыла албайбыз. Жакшы, кийинки суроону берсеңиз, кандай суроо бар сизде? Биз ошол зоптун алдын алуу максатында тузду колдонобуз, күнүмчө жашоодо ошол тузду кантип туура колдонуу керек жана кантип туура сактоо керек, ошол боюнча айтып кетсеңиз.
тузду тамак ашка кошкондо, тамак даярдаганда бышардан даяр болуп уже жерден 5-6 минутта, бышкандан 5-6 минут алдын гана, кууруганда 1 саат алдын салууга болбойт. Ошо бышкандан кийин салуу керек тузду. Сактаганда күндөн алыс, закрытый, оозу ачык болбош керек, жабык бутылкаларда сактоо керек. Тузду туура сактабасаң, ал жерде йод бизде детүүчү деп коет, учуп кетүүчү элемент болуп эсептелет. Ошондуктан йод чыгып кетиши мүмкүн. Азыр мурда йодду союз бузулгандан кийин деп коет. Ошол кезде тузду жакшы йоддобой сактоолор бузулган. Азыркы кезде бизде контроль күчтүү, эпидемиолог, то есть санэпидстанциядан текшерип, туздар азыркы кезде жакшы сакталып, аны привозной да бизде туздар, местный деле бар, бирок ошолор уже контролго алып, туздардын йоддолуусу жакшы болуп жатат да. Демек, биз кошумчалап кетсем, биз айтабыз, деревянный посуда сакташ керек йодду. жыгач, Да, жыгач посуда. Жыгач идиштерде сактасак жакшы сакталат. Ным болбош керек сактаган жерибиз. Жакшы, анан биз ашканаларда сактайбыз да, ашканалар жылуу болот дегендей, комнатанын температурасы дагы эске алынуу керекпи? Ооба да. Кайсыл жерлерде? Сухой, кургак, күн болбогон, кухонный шкафта сактасаңыз болот. күн тийбеген жерде сактоо керек. Канча убакытта, мисалы, биз алып коюп бир жактарга барып келип 1-2 айдан кийин деле ошол тузду колдонгон учурлар болуп калат да. Бул убакытта туздун сапаты бузулду деп билсек болот, мисалы 1 ай деп коелу. 1 айдан кийин колдонуп калса. Андай болбойт. Если туура сакталган болсо, ал пакеттиктер деле ошол да, сактоо жайларда деле ошондой. Если сактоо жолун туура кылган болсо, колдонсо боло берет. Жакшы. Демек, сактоо мөөнөтүнө туздарды сатып алатканда да сөзсүз түрдө сакталуу мөөнөтүнө качан чыкты, ошого көңүл бурушубуз керек экен да. Себептен ошол мөөнөтүнө өтүп кете турган болсо, анда анын курамында эч кандай пайдасы жок. Тамактануу, сапатсыз тамактанабыз, ошол себептен дагы деп айтып калдыңыздар да, мисалы, йод аз тамактарды көп жейбиз деп да. Кайсы тамактарда йод көп деп айта аласыз? Биздин Кыргызстанда өскөн деңиздин продукталарында деп коебуз. Море продукты да, это биринчиден балык да. Рыба деп коебуз. Рыба должна быть тоже не завозная, а именно речная. Свежий балык пышырып, аны пышырганда дагы туура ыкма пышырыш керек да. Биз, например, майга куурабыз да. Куурганда бардык сапаты бузулат да. Ошон үчүн же мат касканга же буга пышырышыбыз керек да балыкты. Аны экинчиден бизде маркеттерге кирсеңиздер, море продукталары бар. Это крабовые палочки, креветки, моллюски да. Элге айтсаң, биздин эл баягы море продукты жебеген үчүн алар чочулайт да. Но ушул продукттарды жесек жакшы болот да. Анан бизге көп эндокринологдор келгенде, мисалы, бизде өскөн жаңгакта же болбосо өсүмдүктөрдө эч кандай йод жок деп айтылат да, себептен топуракта жок болгондуктан эч кандай йод жок деп. Анан биздеги балыктарда кандай йод болушу мүмкүн деген да суроо жаралат да. Чындыгында барбы деги алардын балыктын эттеринде? Текширип көрүшүбүз керек экен да. Бизде дагы эми озеро бизде дагы бар да. Деңиз жок болсо дагы. Ооба. Ошон үчүн балык баягы суудагы йодду өзүнө тартыганга топтогонго аракет кылат да. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен 5 айлык кош бойлуумун дейт. Анан эгерде текшерилсем дейт, менде ушундай боок бар болуп калса, балам өтүп калышы мүмкүнбү деген да суроо калтырыптыр да. Бирок бүгүнкү күндө ар бир өзүнүн дарыгери йодомарини, йод бар ушундай дары-дармектерди жазат да, аны ичип турса эч кандай зыян тийбесе керек деп ойлойм. Йод айтып кеткендей, бул минерал да, бул химикат эмес, мындай өтө бир гормон эмес, бул просто минерал. Күнүмдүк силерде колдоно турган да продуктада болот. Силер просто заменяйте, так как сиз кош бойлуу болгон үчүн сизге дозаны кичине көбүрөөк бериш керек. 250 микрограмм берилет да кош бойлууларга. Эгерде болуп калса, анан бизге кайрылып, биздин көзөмөлдө жүрсө болот. Анда дагы биз богок без аябай чоң болсо, көлөмүн текшеребиз. Көлөмү чоң болсо, биз эльцироксинди кошобуз да, чтобы баласы кийин гипотиреоз оорусуна чалдыкпаш үчүн алдын ала алышыбыз керек.
Мындай биздин ГСВ врачтар аябай жакшы иштеп атат. Уже аял киши учетко тургандан бери алар рекомендуют. Биздин уже кайрылган бейтаптар алар уже йод ичкендер өтө көп да. Ошо ГСВга дагы рахмат айтып келгибиз келет. Алар жакшы иш алып барат. Жакшы, мындай суроо келиптир, саламатсыздарбы, менде богок бар дейт. Эгерде мен аба алмаштырып дейт, чет өлкөгө, деңиз боюна барып, мисалы 1-2 айга эс алып келе турган болсом, мага кандайдыр бир жардам береби деп. Ошол эле учурда мисалы биз эгерде богок бар болуп ушундай кыйналып жүрсөк, жер которуп ошол жакка барып жашасак да кандайдыр жоголуп кетеби деген да суроолор келиптир да. Ооба да, деңизде баягы биз айтып атпайбыз, йод көп. Анан ал жакта деңиздин өзүнүн продукталарын жесе какой-то процент жардам бериши мүмкүн, конечно. Жардам берет. Жардам болот, конечно. Жакшы, суроо барбы? Берсеңиздер болот. Биринчи, экинчи степенде богокту толугу менен дарылоого мүмкүнбү? Мүмкүн. Канча бизге ерте кайрылса, шунча биз аракет кылабыз да, жакшы. Дагы бир суроо жаралып атат. Ошол богок менен ооруган адам толук лечение алгандан кийин кайра эле богок менен оорушу мүмкүнбү? Если ал миграция бизде күчөп атат, билесиздер, если ал Кыргызстандан Россияга барып, анан баягы тамак аштарын туура эмес жеп, однообразный баягы тамактарды жеп, анан кош бөлүү болуп калып, ошо кош бөлүү мезгилде дагы йод ичпесе, фактор риска деп коебуз, ошондо дагы болуп калышы мүмкүн. Богок без чоңоюп кетиши мүмкүн. Анан биз элдик медицина боюнча сөз кылсак, элдик медицина бүгүнкү күндө элдик медицина менен дарылангандар көп да. Жогоруда айткандай эле ошол бакаларды үйлөтүп табыптар. Андан сырткары жаңгакты дагы бир кандайдыр бир настойкалар жасап, жаңгактын нерселеринен. Бул дээ туурабы? Канчалык деңгээлде жардам берет? Теле көрүүчүлөргө айтып өтсөңүздөр. Буну колдонуш керекпи же болбосо жөн эле убакыт кетирген болуп калабы? Бул метод ар бир методдун өзүнүн жакшы, жаман жагы болот да. Анан ар бир метод биз психикасына таасир беребиз да. Биздин элдер бири-биринен угуп эле ошо методдорго барышат да өздөрү. Бизде көп бейтаптар келет, ошо мен бакага бардым дейт. Ошо бакага барганда ошо врач же баягындай народный лекарь айтат да, что сага ушул бака жардам берет деп. Бул ошо адам ишенет да ошо адамга. Потому что бул адам лекарь ошонун бардык дарттарын түшүнөт. Анан ошо ишенимдүү менен бергенде ошондо эмоционально, психологически бул адам мен жакшымын деп өзүн сезет да, аябай жакшы. Но ошо бакага, например, 10 күн барат, 10 күндөн кийин жакшы болот, 10 күн арасында. Анан уже калган күндөр дагы эле ошо акыбалга түшүп калган бейтаптар дагы болгон. Жакшы. Суроо барбы? Соңку сурооду берип калсаңыздар болот. Ошол зоб ооруларын убагында дарыламаса, кандай ооруларга алып келиши мүмкүн башка дагы? Кабылдоосу боюнча кыскача айтсаңыздар, 1 мүнөт убакыт тоскоптур. Эми кыз балдарга турмушка чыкканда тукумсуздукка алып келет. Анан боюнда болуп калса, выкидыш болуп калышы мүмкүн. Если биздин уже зрелый возрастта болсо, биздин аялдар семирип кетет, жүрөк оорулары көбөйүп кетет да. Анан бөйрөк оорулары көбөйөт, давлениясы аябай бийик болот да. Анан часто инсульт, инфаркт ошолордон келип чыгышы мүмкүн. Жакшы, соңку суроо бул йодтун жетишсиздигинен улам бир гана богок оорусу пайда болобу же болбосо дагы бир башка ооруларды да алып келиши мүмкүнбү? Йодтун жетишсиздигинен улам организмде. Йод в основном ошо биздин бокок бези аябай йодду өзүгө аябай сактайт экен да. Анан бокок бези уже иштөөдөн чыкса, ар бир функция өзгөрүп атпайбы? Нерв система жагы, жүрөк система жагы дагы өзгөрөт. Обмен веществ. Кээ бир адамдар арыктап кетсе, кээ бир адамдар семирип кетет да. Бүт многосистемный өзгөрүүлөр болот да бул учурда. Демек, башка ооруларды сөзсүз түрдө чакырат деп ишенсек болот экен да. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Феруза Камилова, Маматалиев атындагы медициналык борбордун дарыгери, эндокринологу жана ошондой эле Үмүтай Амирбекова, Ош областар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгер, эндокринологу, медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы теле көрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Сөзсүз түрдө калган суроого эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Себептен теле көрүүчүлөрдөн аябагандай көптөгөн суроолор келди. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, биз сөзсүз түрдө богок оорусуна да өзгөчө көңүл бурулуп, текшерилип, дарыланып коюшубуз шарт экен. Эфирди мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.